Biz ошентип теңдемелер темасын карап өттүк. Теңдемелер темасында сызыктуу теңдемелерге жана теңдемелер системасына эсептерди чыгардык. Азыркы карай турган темабыз бизде барабарсыздыктар. Барабарсыздыктар системасын чыгарып көрөлү. Барабарсыздыктар теңдемелерде эле чыгарылат. Болгону бул жерде барабар белгиси эмес, чоң, кичине же барабар белгиси гана коюлат. Эгерде муну теңдеме деп кабыл ала турган болсок, анда биз белгилүүлөрдү бир жакка, белгисиздерди бир жакка топтошубуз керек. 5x өзү жазылсын. Ал эми барабарсыздыктын оң жагында турган 3x'ти мен минус белгиси менен сол жакка алып өтөйм. Кичине же барабар белгисин коем. Минус 7 өзү калды. Ал эми минус 3'тү болсо оң жакка алып өтсөк, ал плюс 3 болуп калат. Андан кийин минус 4x өзү калды. Чоң белгиси 25 кемитилген 9. Эми муну эсептеп көрөлү. 5x'тан 3x'ти алсак, 2x калат. Кичине же барабар минус 7 плюс 3. Бул жерде кемитилет дагы модулу чоңдун белгиси сакталат. Модулу чоң бул 7. Демек минус 4 болуп калат. Минус 4x өзү калат. Чоң белгиси жазылат 16. Эми биз барабарсыздыктарды жөнөкөйлөттүк. Бул жерден эми кадимкидей эле x'ти табышыбыз керек. X'ти таба турган болсом, мен минус 4'тү 2ге бөлүп койгонум жетиштүү болот. Анда мен кичинекей же барабар белгисин коем. Минус 4'тү 2ге бөлсөм, минус 2 деген жоопту алам. Бул жерде x'тин өзүн жазайын. 16'ны минус 4'кө бөлөйүн. Минус 4. Ал эми эмне үчүн белгисин койгон жокмун? Анткени барабарсыздыктарда биз минус санга бөлүп атканда, анын белгисин карама каршыга өзгөртөбүз. Бул жерде чоң деп турса, анда мен кичинекей деп жазышым керек. Эми буларды сан огунда карап көрөлү. Минус 4 бул жерде болот, минус 2 бул жакта болот. Бул биринчи маанисинде x кичинекей же барабар минус 2ге дептир. Биз өткөн сабактарда айтканбыз, кичинекей дегенде бул тарапка кетиребиз деп. Демек минус 2ден чексизге чейин болот. Андан кийинки биз карап көрөлү, минус 4'тү карап көрөлү. Экинчи маанисинде x минус 4'төн кичине дептир. Демек бул тарапка кетет экен. X'ти канааттандырган маанилерди карай турган болсок, x'ти канааттандырган маанилер болуп, бул экөөнүн кесилиши болуп эсептелинет. Демек бул жерде 4'төн баштап кесилишип атат жана минус чексизге чейин кетип атат. Анда минус чексизден минус 4'кө чейинки маанилердин баары биздин барабарсыздыкты канааттандырат дегенди билдирет. Минус чексизден минус 4'кө чейинки каалаган санды алып коюп, биз x'тин ордуна кое турган болсок, биздин барабардык дайыма туура болот. Анда биз бул жерден жоопторду белгилейли. Анда бизде ал А вариантында турат. А вариантында минус чексизден минус 4'кө чейинки маанилер деп турат. Анда биз жооптор баракчасында А вариантын белгилегенибиз туура болот.